Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар сыналга жакыныраак келип, назар салып туруңуздар. Себеп дегенде биздин Коттоо студиябыздын таңкы меймандары келип отурат. Келиңиздерчи жакындан тааныштырып өтсөк. Дал ошол Чыныбай Турсунбеков атындагы фонддун негиздөөчүсү Нуржан Тентимишова эжебиз. Жана жанында отурган биздин сүйүктүү агайыбыз десек дагы болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, оончу, аткаруучу Майрамбек Осмонов. Саламатсыздарбы? Кутмандаңыздар менен кандай келип олдуңуздар? Таң деги эле кандай башталды? Эртең мененки мындай таңыңыздар эмнеден башталат биринчи эле? Эл катары күндөгүдөй. Эжени билбейм, мен көзүм ачам. Анан кичине шүгүрчүлүк кылабыз Кудайга. Кудай бүгүн ушул жакшы күндү көрсөткөнүңө шүгүр деп анан буту колду кармалайбыз. Баары жакшыбы, тынчпы? Анан ылдый түшүп анан иче турган, жей турганыбыз барбы бүгүн? Бар. Балдар турса жакшыбы, жакшы эс алдыңарбы дейбиз анан. Жакшы десе, мына бүгүн биз бактылуу экенбиз деп анан улантабыз да жашоону. Келиңиз эжеке, жалпы эле ушул фонд тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Деги эле ушул фонд тууралуу маалымат берсеңиз, качан түзүлгөн, кандай иштерди аткарат? Эми фонд жөнүндө айта кетсем, 15 октябрь 20-жылы Чыныбай 60-ка чыкмак. 60 жылдык юбилейин бир адабий кече катары өткөрөм деп аткан. 4-ыр жыйнагын даярдап аткан. Бирок эми ага жетишпей калды. Биз анан балдарыбыз менен үй-бүлөбүз болуп отуруп алып, ушу 15 октябрда атабыз үчүн эмнени жасасак болот, иштерин кантип улантсак болот деп ошону ойлонуп калдык. Анан ошондо фонд чечели деп, фонд түзөлү деп чечим алдык. Фондду биз 3 багытта иштейт деп чечтик. Биринчи багыты, Чыныбай өзү негизи 35 жашка чейин өзүнүн өмүрүн ошо поэзияга арнаган, билимге арнаган, илимге арнаган. 25 жашында биринчи ыр жыйнагы чыккан, Жүрөктөгү жаңырык деген. Анан ошон үчүн баягы фонддун бир багытын поэзияга арнайлы дедик. Ошо жаш акындарга талантын ачууга бир мүмкүнчүлүк түзүп берели дедик. Экинчи багыты болсо, эми Чыныбай мен айттым, өзүн илимге арнаган деп. 28 жашында кыргыз адабияты боюнча кандидаттыгын жактаган. Ал кезде Советтер Союзу заманы болчу, кыргыз адабияты боюнча дагы илимдик ишти орусча жазыш керек болчу, анан Москвадан бекип келчү. Чыныбай ошо илимдин кандидаты болуп 28 жашында болду. Ошон үчүн биз фонддун экинчи багытын ушу кыргыз тил адабияты боюнча бир жакшы эмгек жараткан жаш илимпоздорду колдоо деп чечтик. Анан үчүнчү багыты болсо, Чыныбай өзү Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсү эле, Азаттыктын Түркия боюнча корреспонденти да болуп иштеп калган. Ошон үчүн баягы үчүнчү багытын жаш журналисттерге колдоо болсун дедик. Анан баягы 3 багытта тең эле дароо иштеп кетиш оор экен. Ошон үчүн биринчи поэзиядан баштайлы дедик. Чыныбай университетте мугалим болуп иштеп жүргөндө, университеттин филология факультетинде жаш толкундар деген адабий кружок бар болчу экен, бар болчу. Чыныбай анын жетекчиси да болуп иштеп калган. Анан ошон үчүн бул адабий сынагыбыздын атын жаш толкун адабий сынагы деп чечтик. Биз бул аталып калышы дагы ооба, ошондон болду. Анан баягы Чыныбайдын жакын достору Кожогелди Култегин, кыргыз эл акыны, Курманбек Рыспаев, дагы доктор филологических наук деп, филология илимдеринин доктору Калык Дунганаев, ошо эң чукул достору, алар менен ушу өзүбүздүн оюбузду бөлүшсөк, алар да абдан бизди колдошту, туура кыласыңар деди. Чогуу бир оргкомитет түздүк, жобону жаздык, сынактын жобосун жазып, андан кийин жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков мырзага ошо жобо менен бардык. Аякта да бизди абдан жакшы тосуп алышты, колдошту. Анан баарыбыз ошо чогулуп тиги Калыстар тобун түздүк. Калыстар тобуна Кыргызстандын белгилүү акындары кирди. Аттарын атабай эле коелу деп чечтик. Азырынча купуя сыр болуп турсун. Ооба, ошондой болсун дедик. Анан жаш акындар биздин фонддун адресине 5 ырын жибериши керек.
5тен ырын жибергенде биз оргкомитет ошо ар бир акынга өзүнчө номер коебуз, аты жөндөрү айтылбайт. Анан ошо нумерация менен эле биздин калыстар тобуна кетет. Калыстар тобу ырларды окуп атканда, баалап атканда ал кимдин ыры экенин билишпейт да, баягы номерлер менен эле калат. Өздөрү бир 3 критерий бар, ошо боюнча ырларын баалашып 20 финалистти тандап чыгышат. 20 финалистти тандагандан кийин, ошондон кийин гана алардын аттары айтылат. Финалисттерге Көлдөгү Аккун пансионатына жолдомо берилет. Анан калган уже экинчи этабы ошо Аккун пансионатында болот. Ооба, анан ошо пансионатта биздин жаш акындарга Жазуучулар союзунун мүчөлөрү, төрагасы адабий чеберчилик боюнча тренингтерди, мастер-класстарды өткөрүшөт. Биздин жаш акындар аякта өздөрүнүн ырларын окушат. Анан калыстар тобу ошо ырларын кандай окуйт экенин, чеберчилиги кандай экенин ошонусун баалап, ошонусун баалап туруп, анан 4 лауреатты тандашат. Биздин байге фондубуз 200 000 сомду түзөт. Биринчи жеңүүчү гран-при алат. Гран-при утуп алган жаш акыныбыз 100 000 сом бай менен, 100 000 сом акчалай сыйлык алат. Биринчи орун алганга 50 000 сом беребиз, экинчи орунга 30 000 сом, анан үчүнчү орун алган жаш акыныбыз 20 000 сом алат. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бизди ошо Жазуучулар союзу абдан колдоду. И ошо гран-прини утуп алган жаш акыныбызды Жазуучулар союзуна мүчө кылып алабыз деп ошондой макулдугун беришти. Анан жанагы байгени да 100 000 сом деп атканыбыз, баягы ошо 100 000 сомду биз ойлойбуз, ошо жаш акыныбыз өзүнүн бир ырларын чыгарып алганга мүмкүнчүлүгү болот деп. Ооба, мен же айтып калбадымбы, Чыныбай 25 жашында тиги биринчи ыр жыйнагын чыгарды эле деп. Ал кезде Советтер Союзу заманы болчу. Советтер Союзунда негизи акын жазуучуларга, негизи вообще искусство адамдарына аябай чоң колдоо көрсөтүлчү. Чыныбайдын ошо ыр жыйнагын Совет өлкөсү чыгарып берген. Жөн эле чыгарып бербей, гонорарын да төлөп беришкен. Гонорары да аябай жакшы болчу. Кийин ошо гонорарды алгандан кийин Чыныбай үйлөнүү тоюбузду өткөргөн ошо акчага. Анан эми азыр андай мүмкүнчүлүк жок да, экономикалык абалыбыз экөөбүз кичине оор болуп турат. Анан ошон үчүн баягы биз жаш акындарыбызга ошондой колдоо көрсөтүп, талантын ачканга, элге таанылганга бир мүмкүнчүлүк түзүп берели дедик. Башка максаттагы болсо керек же, таланттарын ачып. Ошондой да, ошондой. Мындай да болуп калды да, баягы Чыныбайда экөөбүз бир сүйлөшүп калдык, бул жазында сүйлөшүп калганда Чыныбай айтып калды. Негизи Чыныбай акындарга көп эле жардам берчү, алардын китептерин чыгарып берчү. Эми ал акындар аты чыгып калган акындар болчу. Алик Акималиев деп, аябай жакшы акын деп Чыныбай мактап турчу эле. Барчынбек Богубаев, Олжобай Шакир, дагы башка көп акындар ошондой китебин чыгарып берген да. Ошо жазында биз Чыныбай экөөбүз сүйлөшүп атканда Чыныбай мага айтып калды: "Нуржан, мен бир нерсени эсимен чыгарып коюп турмун. Ушу жаш акындарга да жардам берсем болмок экен. Эми эчтеке эмес, ошого жараша биз иш-чараларды өткөрөбүз" деп айтты эле. Сиз уланып жатасыз десек дагы болот да. Ооба, жетишпей калды, бирок мынакей үй бүлөсү биз ошо Чыныбайдын ошо тилегин, ошо ой тилектерин аткаралы деп ушундай сынак өткөрүп атабыз. Жакшы. Демек, бул жерден баягы чымыны бар акындарга абдан ыңгай шарт эң жогорку деңгээлде түзүлүп жаткан экен. Жалпы акындарга чамдаңыздар деген бир добуш сала кетсек дагы жарашчудай бул жактан, Анан эми ушул жерден Майрамбек байкебизге суроо бергим келип турат. Айтсаңыз, сиздерди ушу Чыныбай агайыбыз менен чыгармачылык тааныштырды эле. Алгачкы 10 кайсы чыгармага жаралды эле токтолуп өтсөңүз. Жана жогоруда эже айтып кетпедиби? Курманбек Ырысбаев жөнүндө. Ошол киши жакын досу. Анан ошол киши бир күнү мага бир жакшылыкта жолугуп айтып калды. Майрамбек, Чыныбай Акунучтун ырлары сонун, оон жазып көрбөйсүңбү деп жана. Макул, мен ал кишиге бая сыртынан урмат сыйым бар болчу. Анан мына ушул китеп колума тийди. Жалын тоо, Жалын тоо. Анан үйгө алып келдим. Анан бизде мындай маданият жок да коңшуларда. Башын кириш сөзүн ким жазды экен, китептин сыдырашына кай экен деген бизде жок андай тандоочу. Илхам келгенде эле ачабыз ортосунанчы. Ачканда эле атама деген ыр чыкты. Бул окуя түнкү саат 2-де болгон окуя. Анан менин бир кичинекей пианинам бар эле, анан отуруп алып түндө кыңкылдадым да 2-де. Анан чоң балам туруп келди. Ата, уктатпай атасыз депчи.
балам биякта мен эртеңки наныңарды таап атам десем түшүнгөн жок, ал эми шаардык бала да. Балалык кылды. Анан эми аны кийин түшүнөт. Анан мен дыйкандын баласымын, көп эстеймин талааны деп эле бат эле чыкты. Бул кишинин азыр кайсыл бетин ачпасаң эле оң чыгат да. Сен ошого даярдап берип коет өзүчү. Эмне үчүн дегенде, мындай адам шаарды көрүп, жакшы жаманды көрүп, өзгөчө баягы жөн эле баягы жүзүңө жылмайып күлүп, сенин баягы пайдаңды көргүсү келген адамдарды көргөндөн кийин жазгандар эмес бул. Бул нак баягы ошондойлорду көргөндөн кийин, айыл таза турбайбы, буга чейинки жашоо таза турбайбы деген мааниде көп жазылган ырлар бар да. Анан ошентип жүрүп анан тиги Курманбек Ырысбаевга чалдым. Байке, мен бир ырын оон жаздым десем, Майрамбек жолугушуң керек анда деди. Анан кийин телефонун алдым дагы, Курманбек Ырысбаевдин атынан деп чалдым. Эми ал киши бейиши болсун эле, жөнөкөй болчу. Майрамбек анда жолугуш керек деп анан кудуңдады. Анан экөөбүз Юрфа деген клиниканын маңдайында бир кафеге бардык. Анан барсам күтүп отуруптур. Билип турам баягы ырды күтүп толкундап атканынчы. Анан эмени бир кызды чакырды. Кызым келе кой деди. Анан маке эмени менюны кара деди, тамакты. Анан мен карап атам да, минтип карап атам. Оюмда чыныбай акырышке жагабы жакпайбы ошол да, беринде турат. Ыр даяр. Эмеде соткага жаздырып алгам. Минтип карап атам, анан мунун жейт окшойм десем эле чыныбай акырыштын ою такыр башка экен. Анан мен сезип калдым. Бул тамак келчи ырды көрбөйсүм, ошентел маке деп эле калдым. Сиз менюну карап атсаңыз, агай телефонду карап атса керек, агайдын ою бүт ырда. Бүт ырда. Анан эле наушник менен уңуз, наушник менен жакшы болот десем эле, мындай мен өлмүш болуп, баягыны карап минтип атам да. Карап атсам көзүнөн жаш айланып атат. Көрсө чындап эле ошол атасынын жолун улабай калганын, анан ошол айылдагы өткөн чак, анан баягы кара чырчык келип балконго конуп, жүр кийинбейсиң кетебиз айылга деп кыштакы азгырганын, ошонун баарын элестетип жазган да. Анан жакшы эле ыйлады. Мындай сезип турдум. Мындай булкулдабаса дагычы, жан дүйнөсү бүт бутунан чачына чейин ыйлады деп сездим да. Анан маке концерт бере турбайсызбы деп калды. Анан ооба десем, ошол 2019-жылкы концертиме жардам берди. Аны айтып кетиш керек. Мен эми баягы биздин башыбыздан өткөн да, бирөө ошентип коюп анан үмүткер кылып, анан чыдабай кетип жакындап калганда жардам берем дедиңиз эле деп чалып алчубуз да. Жок, бул киши өзү издеп, маке эме келе аласыңбы, убактың барбы, тиги буу деп атып анан өзү аркаман эметип, баягы сайгылып атып анан жардам берген да. Бул деген чоң адамгерчилиги да. Анан кийинки концерт, ошол күнү, ошол жылы эжекө чет жакка бара эс алмак экен жаңы жылда. Анан айтты, жок, маке биз ушу концертиң үчүн барбайбыз деп калып калышты. Кийинки жылы шопурун жөнөтүп жибериптир. Мага үй бүлөң менен 7 күнгө эс алып кел, Акунга деп кагаз жөнөтүптүр. Кара. Анан эстеп айтып коюш керек, жана биринчи жылы биз көлгө барганда, Акунга барганда, маке ошол сиз барган күндөрдө биз да бала чакабыз менен барып эс алабыз деп анан барып эс алышкан. Бул эми мен үчүн чоң бир жомок да, айтып бүткүс жомок да. Анан чыныбак жокөбүз баягы чай ичип алгандан кийин анан аралап, багдарактарды аралап отуруп алып сүйлөшөбүз, көп нерселерди айтып берген. Мындай ийгиликке кандай жетишкенин айтып берген. Турмушта ким кандай адамдар болот, кандай асыл адамдар бар, бүт айтып берген да. Эми жакшы темада сүйлөшкөнбүз аябайчы. Анан быйыл да барып балдар менен эс алып анан дагы быйыл да оон жазып келдим. Анан мен адегенде ушул жерде табышуу деген ырын ырдап берейин деп атам. Бул телекөрүүчүлөрдүн көбү бетин жууй элек азырчы. Анан бизге азыр кошулгандар болсо айтып коеюн, ошол Чыныбай Акуновичтин Атама деген ырын, ошол биздин бүгүнкү берүүбүз жабылып аткандар да, сиз күтүп абдан толкундап тура бериңиз. Чыдамсыздык менен. Мына могул жерде караңыздар, мына табышуу деген ырдан да оон жазган, бул кызым төлөгөн деген оон жазган. Барсаң, муну жазып атып эле буга өтүпчү, айтып атпаймынбы? Анан муну жазып атсаң деле бул сөзү жакшы да. Ушундай. Анан мен ойлоп атам, бул куюлушуп баягы биринин аркасынан бири эргүү алып келген ырлар. Анан мен муну ойлоп атам, бул жаш акындарды колдосо азыркы фондучу. Мен мындай салттуу көчмө кылсакпы деп атам. Менде бир 10 чакты чыгармасы бар да. Азыр да бир эже угу элек бир үчөө бар, жаңы аны бышырып атам. Анан мен мындай кылсам болот да, ушуларды конкурс кылып жарыялап, 10 ырын. Ким мыктырдайт деп биз көчмө кылып, керек болсо Атбашка чейин барып, Токтолго чейин барып, ушуларды таратып, кайсыл жерден ушул 10 ырды ким мыктырдады, чогултуп келип анан Бишкекте гала концерт берсек болот. 10 ыры менен бир чоң жашынакай концерт берсе болот.
абдан жакшы ырдаган ырчылар тандап. Ошону менен эже айткандай, жана жаш акындар өсүп чыккандай, жаш ырчылар дагы, таланттар да сурулуп чыгат элденчи. Ошого толук шарт түзүп берет экенбиз. Анда мен ушул Табышу деген ырды да берейин. Жакшы болот. Анан телегөчүлөр айтып, "Ол аны Нуржан эжеге жазган." Айта кетиш керек, агай. Жолугушсак кокус кече күнү биз, билбес элек бирибизди бирибиз. Жашачубуз эки чочундарактай, өсүп турган эки башка тигилип, өсүп турган эки башка тигилип. Сен издеген окшойм өткөн жылдарда, эртең кимди ишенимди курганга, жатар кезде сылап самай чачыңды ойгонгондо, күлкүңдү угуп эй турганга. Тагдыр экен күгүм, кечте тааныштык, биз турмушту таанып билип калыппыз. Үнсүз сөзсүз түшүнүшүбүз ара, үйдүн кутман чырактарын жагыштык, үйдүн кутман чырактарын жагыштык. Сен издеген окшойм өткөн жылдарда, эртең кимди ишенимди курганга, жатар кезде сылап самай чачыңды ойгонгондо, үнүңдү угуп эй турганга, ойгонгондо, күлкүңдү угуп эй турганга. Билдирели, бар болуңуз. Бар болуңуз агай. Чоң рахмат. Чыгармачылык ирүүгө калайлы. Эми Нуржан эжеке айтсаңыз, дал ушул агайыбыздын чыгармачылыгына кайтып келе турган болсок, баягы ыр жазып жатканда, жаңы ыры жаралганда деги эле сиздин сыныңыздан өтүп, андан соң эл назарына тартууланчу эле агайыбыздын сынчысы болуп берчү элеңиз. Баягы илхом келгенде акындардын мүнөзү өзгөрүп калмай да жайы бар, андай учурларын. Ушуларды жөнөттүм да. Шуну Акнуштун телефонуна жөнөтсөм, эже айтат, биз бир жерде эс алып аттык эле, бир алыста экен. Ушул бүгүн биздин үйлөнгөн жылы күнүбүз эле дедиңиз. Аябай сүйүнүшкөн да ушуларды угуп, ушул эсимде. Ошол жөнүндө айтып бербесеңиз болот. Бул кайсы жылы чыккан ушул Табышу деген ыр? Табышу эми ал чыныбай жаш кезинде бир 30 жаштарга чыга элек кезинде жазылган ырлар. Ооба. Эмеде күгүмдө таанышкансыздарбы? Мындай болуп калды да эми. Мындай калып турат да. Тиги баягы чыныбайлар, эми алар жанакы жаш толкундар
адайы кружоктун мүчөлөрү болгон үчүн баягы ырлар менен студенческий общежитияларга барып ошо ырларын окуп берчү да. Мен биринчи ошондо көргөм Чыныбайды ыр окуйм деп аткан. Бирок анда тааныш деле эмес болчубуз. Кийин Чыныбайдын эң чукулдоосу менин бөлөм Жыргал болчу. Анан бир жолу биз Кыргыз драм театрга Кыргыз драм театрга эжем жезделерим менен чогуу барып калсам, аяктан мен ал кезде Жыргалды деле мындай көп жакшы таанычу эмесмин. Анан эжемдер жакшы таанычу. Анан ошол эки Жыргалга жолугуп калдык. Жанында бир бала, эки кыз бар экен. Анан алар менен учурашып, сүйлөшүп өтүп калдык. Ошол эки Чыныбай болчу. Бирок анда деле мындай эметип чукул таанышкан эмеспиз. Анан кийин мен уже тиги окууну бүтүп, мен өзүм филология факультетин бүтүргөм, орус тил адабияты мугалимимин. Анан Нарынга барып мектепте иштеп калганда, анан ошол жакта Чыныбай дагы барып калыптыр. Анан ошо Жыргал бөлөм болуп, чогуу отурушуп, чай ичип, анан ошондо жакшы таанышып калганбыз да. Эми окууну бүткөндөн кийин. Үйлөнгөндө мен 23 жашта, Чыныбай 25 жашында болчу. Анан ал кезде эрте үйлөнүшчү эмес беле. Анан ошо 23-25 жаш аябай мындай кеч үйлөнгөндөй болуп сезилип, анан ошентип жазылып калган да. Агайга таандык абдан сонун чыгармалар бар экен бизге маалим. Анан жогоруда айтсаңыз, деги эле бизге жетпей калган чыгармалар дагы барбы? Азыр учурда мындай басмага чыгып, ошолорду чыгарайын деген пландар барбы? Эми мен айтып калбадымбы, Чыныбай ошо 60 жылдык юбилейин өткөрөм деп 4-чү ыр жыйнагын даярдап аткан деп. Анан бул 3-чү китеби, Жалынтоо китеби, Жалынтоо деген китеби. Анан 4-чү китебин да чыгарган атабыз. Ошол 4-чү ыр жыйнагына кийинки жылдары уже саясатка баргандан кийин жазган ырлары кирди. Кудай буйрса, ооба, жакында ал чыгат. Ал ыр жыйнактын редактору болуп, Кожогелди Култегин өзү болду, өзү карап көрүп, уже түстүк, эми буйрса печатька беребиз да. Деги эле жаш толкун деп аталышы өзгөчө. Жаш толкун деп атабыз, анан ошол жаш курак чектелеби? Жаш курактан канча? Жаш акындар эле катыша алабы деген. Ооба, жаш толкун болгон үчүн эми 18 жаштан 35 жашка чейин дедик. Эми 35 жаштан кийинкилер бул уже жаш акынга кирбейт. Алар уже такш алып калышкан, турмушта бир жакшы бир тажрыйба алып калган адамдар болот. Анан биз ошо 18ден 35ке чейин деп ошон үчүн койдук. Майрамбек ага китепти улам ачып эле бир чыгарма даярдап окшойт бизге. Ошо жана Атама деген чыгармасы да. Атама чыгармасы. Анан телекөрүүчүлөргө айтып коюш керек да, мына эрте менен 7де, 6да, 8де келген ырчылар ырдай албайт. Эмне үчүн дегенде бүт организм уктайт да. Ооба. Ошон үчүн кичине мындай жоонурактан ырдап койсок, бала кичине кайтып калыптыр деп ойлоп калбаңыздар. Анан кичине баягы үнгө зыян болбосун деп. Бирок эми кандай болгон күндө дагы сизди ырдай албайт деп, баягы үнүңүз ачылбайт деп айткандан алыспыз ага. Кайсыл болсо да сиз дайын деп элестетебиз ага. Келиңиз. Мен дыйкандын баласымын, көп эңсеймин таланы, эгин тарткан машинаны, саман тарткан чананы, жазда балкон түбүндөгү бакка конгон чыйырчык, жүрү деген сит кыштагына, бир кетебиз кийин чык. Аялымды кусалантып, тынбай жаган жамгырда, элеттиктей эшик кагып турган үйдүн алдында, жазда балкон түбүндөгү бакка конгон чыйырчык, жүрү деген сит кыштагына, бир кетебиз кийин чык.
әкемдин трактирин минбедим, эстегенде сагынганда түшкө тала киргенин, жазда балкон түбүндөгү бакка конгон чыйырчык жүр деген сит кыштагына, бир кетебиз кийинчик. Жазда балкон түбүндөгү бакка конгон чыйырчык жүр деген сит кыштагына, жүр кетебиз кийинчик, бир кетебиз кийинчик, жүр кетебиз. Чоң рахмат. Жалпы өзүңүзгө таандык канча оон жаралды негизи? Мен 5-6 эле жакшы оонум бар деп айтам. Анан 200-300 болуп калды дешет экен го. Мен бир жаш балдарды билем да, бир ыры чыгып калган. Атын айтпай эле коеюн анан. Дагы бир 80 ырыбыз бар, ошонун баары элге бүт өтөт деген, анан экинчи ырды деле жарабай калды. Бул чыгармачылык оңой эмес да. Баягы сен чалкып толкуп мындай текеберленип турганда эл ошол убактагыдай кыялыңдагыдай кабыл албай коет да. Анан сынып каласың. А сынган сайынчы баягы өзүңүн чыгармачылыгың миизим окой баштайт да. Чыгармачыл адамга эң биринчи керектүү нерсе бул жөнөкөйлүүлүк. Ооба. Жөнөкөйлүүлүк адамды дайыма сулуу көрсөтөт. Анан баягы мечитте деле байкайбыз, конокто деле байкайбыз да, бир адамдар келип эле мынтип эле төрдү издеп калышат да. Биз аны эмес, этекте бир отурган жакшы кишини карап отурабыз да. Жакшы адам каерде жүрсө ошол жер төрдө деген. Анан эми бул Чыныбек Акынычтын атын өчүрбөй эже мындай эфирден айтып коюш керек. Ошол кишини эмне кылалы, атаңардын атын кантип өчүрбөй, кантип даңазлап турабыз дайыма деп бала чакаңыз менен кеңеш жүргүзгөнүңүзчү бул сиздин дагы эле улуулугуңуз да. Биз сиздин далай сыйыңызды көргөнбүз. Сиз жөнөкөй, сиз мээримдүү, сиз дайыма мындай жакшы сөздү, жакшы ойду табышкер болгонуңуздан ошол үй бүлө сакталган да, сонун сакталган. Кече кыздар балдарыңыздын сүйлөгөнүн, ой жүгүрткөнүн, элге кайрылган, жасаган иштерин биз көрүп билип деп баягы жыйынтыгын көрүп алып абдан сүйүндүк да. Чындыгында жакшы, айымсыз. Эми эмне дейбиз, мына бул эфирде элдин баардыгы кейип отургандыр балким. Мындай жакшы күндөрдө болот экен деп дагы сүйүнүп отургандыр. Анан белди бекем бууп, жана балдардын өзөгү тамыры эми сизсиз мындан ары. Ошолорду жакшы сонун кылып туруп анан баягы бийикке чыгарып, анан 100 жыл жашап 1000 жылдык жыргал көрүңүз. Туура айтасыз. Баягы элибизде айтат эмеспи, атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн деп. Ооба. Өмүрү бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин дейт. Андыктан баягы агайыбыздын эмгектерин эч качан унутпайбыз. Улуксаат этсеңиздер, ошол жерден Нуржан эжекебизге суроо бергим келип турат. Жалпы көрүүчүлөргө ошол сынакка катышканга кызыгдар болуп жаткандарга кызык болуп жатса керек. Сынактын жыйынтыгы кайсыл күнгө, кайсыл айга барып такалат? Кабыл алуу качан токтойт? Ошол жөнүндө маалымат бериңиз. Эми ырлар уже келе баштады. 1 апрелден 31 майга чейин биз ырларды кабыл алабыз. 15 июнда 20 финалист тандалып чыгат. Аттары уже айтылат. Анан 1 июльда деп атабыз. 1 июльда уже экинчи этабы Акунт пансионатында өтөт. Ошол жака барып, анан ошол жактан жыйынтыктап, байгелерибизди ошол жактан берип, мен ойлойм бир жакшы бир мероприятие кылып өткөрүп анан келебиз. Эже жогоруда биз фонд десе эле бир кайрымдуулукту элестетебиз да, анан кийин жогоруда мисалы ырчы, акындардан башка дагы бул кайрымдуулук жагы барбы ошол фонддун негизи? Эми кайрымдуулук деп мен силерге айтпадымбы, фонд 3 багытта иштейбиз деп атабыз. Биз Чыныбек экөөбүз тең мугалим болчубуз, ал кыргыз тили адабияты, мен орус тили адабияты. Биз буга чейин эле ошол эки мектептерге жардам берип келгенбиз. Нарын районунун мектептеринде жылдын мыкты мугалими деген конкурс өткөрүп, анын жеңүүчүлөрүн пансионатта конокточубуз. Акын стипендиясын жакшы окуган 9-10, 11 класстын окуучуларына Акын стипендиясын беребиз. Андан сырткары дагы бир айта кетчү нерсе, Чыныбай Жамбылак айылынан болот. Анан атабыздын, ата-энебиздин үйү
баягы кичи инибиз дагы үйдү жаап коюп Бишкекке кете берген. Аякта байкебиз жашайт, бирок ал кишинин өзүнчө үйлөрү бар. Биздин ата энесинин үйү жабылып туруп калды да. Ага киши да киргизип көрдүк, бирок болгон жок. Анан биз чыныбай экөөбүз ошондо да сүйлөшүп, как раз мектепке барып калганбыз. Бир жардам көргөз мектепке барып калсак, ошо мектепти кыдыртып атып, анан биринчи этажында бир-эки кичинекей комната бар экен. Бул биякта биздин бала бакча деп калышты. Карасак, ал бала бакча ошол эки комнатада шарты деле жок экен. Жөнөкөй эле мындай полдун үстүнө, цементтен полдун үстүнө эле баягы тиги паластар салынып эметип калыптыр. Балдар да жерге эле жатышат экен. 25 бала ошо бала бакчага барат экен. Биз ошону көргөндөн кийин эле чыныбай экөө сүйлөштүк үйгө келгенден кел тиги анда ата энесинин үйү жөн турбасын, ошол жака бир бала бакча ачып коелу дедик. Анан башында ойлогонбуз, эми ата энесинин үйүндө эле бир сактап калып, аяка баягы жок дегенде кухня, тиги прачечная деген ошол жака калтырсакпы деп ойлосок, барсак уже жаракка кете баштаптыр. Ошон үчүн баягы тамды полностью эле бусуп туруп, анан ордуна 50 балалык бала бакча куруп бергенбиз. Ал бала бакчаны кураардан мурун Бишкектен баягы частный бала бакчаларды барып көрүп, шарттары кандай экен, кандай болот экен деп ошонун баарын карап турган, өзүбүз планын түзүп туруп, анан ошондой кылып курганбыз. Барганда эле тиги биринчи сарсанаа боло баштадык. Эми айылда келиндер көбүнчө үйүндө отурушат. Ошо 50 бала бакчабызга толот бекен, толот болду экен десек, кийин бала бакча ачылгандан кийин эле бир айдан жетпей эле мен звонок этип заведующий менен сүйлөшүп калсам эле айтып калды: эже 50 баланы алдык, дагы 75 бала очередте турат деп калды. Анан мен чыныбайга айтсам эле, анда кой, анда эмки жылы дагы бир кеңейтип берели деп, кийинки жылы дагы бир корпус курдук. Аякта дагы бир 2 группа музыкальный залы менен кылып туруп, анан азыр ошол 100 бала барган бала бакча, мындай айтканда бияктагы Бишкектеги тиги бала бакчалардан кем калбаган, бүт бары бар. Эмне десе баарын сатып алып апарып бергенбиз, окуганга, үйрөнгөнгө жакшы шарттарды түзүп бердик. Анан эми ал нарын айылы болгондон кийин чыныбай экөөбүз ошо бала бакчанын тарбиячыларына бир эме койгонбуз да, шарт. Биздин балдарды орус тилге жакшы үйрөткүлө деп. Азыр ол барып карасак, жеке эле орус тили эмес, англисче да сабактар уже бериле баштаптыр. Биз барганда балдарыбыз орусча биз менен учурашып, сүйлөшүп, бир ыр айтканга аракет кылышат. Эми биз чыныбай экөөбүз жыл сайын барып турчубуз. Бала бакчанын атын апабыздын атынан койгонбуз, Умсунай апа бала бакчасы деп. Жыл сайын апабызга Кур'ан окутканга барганда ошо бала бакчага да барып, ошо биздин балдардын, бала бакчадагы балдарыбыздын ырларын угуп, сценкаларын көрүп келип, ушунчалык рахат алчубуз. Баягы мунун эми өзүнчө бир сезими болот экен. Туура айтасыз. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Бизде убакыт деген чектелүү, өзүңүздөргө маалым болгондой эле жакшы керемет кеп курдук. Жалпы телекөрүүчүлөргө таң эрте сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Дагы да болсо, дал ушул жыйынтык чыкканда буюрса, сиздерди ийгиликтер менен дал ушул студиябыздан күтөбүз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сапарыбызды алдын көздөй улантмакчыбыз.